Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде Бахус рейдтик иш-чарасы өттү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы билдирди. Рейдтин жүрүшүндө унаа кырсыктарын алдын алуу багытында жол эрежесин бузууларды аныктоо, өзгөчө масал абалында унаа каражаттарын башкарган айдоочуларга көңүл бурулуп, аны менен бирге ылдамдыкты ашыруу, жол белгилерине баш ийбөө, карама-каршы тилкеге чыгып кетүү жана жөө жүрүүчүлөр тарабынан жол эрежесин бузууларына өзгөчө басым жасалып, жол эрежелерин одоно бузган айдоочуларга мыйзам чегинде чаралар көрүлүүдө. Белгилей кетсек, рейдтик иш-чара ушул жылдын 11-апрелинен 21-апрелине чейинки аралыкта өткөрүлөт. Кызыл Кыяда үйдө бекилип калган 2 жаштагы бала куткарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында бүгүн 12-апрель күнү саат 19-да Кызыл Кыя шаарындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батиринде бекилип калган 2 жаштагы наристе куткарылды. Баланы куткарууга саат 10:11де номер 62 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 1 офицер, 2 куткаруучу тартылган. Натыйжада саат 10:21де эшикти ачып, наристени аман-эсен өз ата энесине беришкен. Наристенин абалы жакшы, жабыркагандар жок. Баткенде 3000ден ашуун бала 1-класска электрондук каттоодон өттү. Билим берүү жана илим министрлигинин санариптик трансформация бөлүмүнүн 11-апрелге карата берген маалыматына ылайык, республика боюнча 28936 бала 1-класска электрондук катталды. Анын 3244-ü Баткен облусунда катталган. Белгилей кетсек, 8-апрелде баланы 1-класска электрондук каттоо башталган. Кабыл алуу 2 этаптан жүргүзүлөт. 8-апрелден 2-июнга чейин, ал эми 2-этап 3-июндан 30-августка чейин жүрөт. Милиция Лейликте 76 жаштагы эненин жоготкон акчасын таап берди. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, ушул жылдын 10-апрель Орозо айт күнү Лейлек районунун Катыраң айылынын 76 жаштагы тургуну Назакат Максутова Разаков шаарындагы базарда кол сумкасындагы 10 000 рубль жана 3 000 сомун жоготуп коюп, 11-апрель күнү базарда кызмат өтөгөн милицияга кайрылган. Милиция иликтөө иштерин жүргүзүп, эненин жоголгон сумкасын акчасы менен кошо таап берди. Көйгөйүмдү чечип, саар менен чакырып, аны менен курсанчылыкка жеткизди. Мен булардын 4 теңге пулумду неме кылган эмес, адамды урматтап, шунчалык сыйлап, шунчалык кызмат кылгандарга миллиардармын. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кийинки эфирде замандашканча саламыңыз түз болсун.